мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Ол ийрисине тартат дегениңерди баарын токтоткула. Мындай кымбат баалуу мамлекеттин мүлкүн биз сактай билишибиз керек. Биз өзүбүздүн мүлкүбүздөн дагы жакшыраак урунушубуз керек. Андан кийин төрага айтып коюп кете берет деп ойлобоңуздар. Мен азыр сиздерге эскертип кетем. Мол жерде отуруңузчу өзүңүз. Мына тосулуш керек да. Өзүңүз отуруп көрүңүзчү. Сизге мындай ыңгайлуу болобу ошол? Мына бетиңизге күн тийип атат. Кадр маселе боюнча сүйлөштүк, ичинен көтөрөсүз. Сырттан келгендер сөзсүз түрдө ылдыйкы тепкичтен башташ керек. Эгерде ушул нерселер аткарылбаса, төрага сиз биринчи моралдык жактан жооп бересиз. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында Ак Дала райондук сотуна барды. Алгач сот кызматкерлери менен жыйын өткөрдү. Анда сот адилеттигинин сапаты боюнча анализдер айтылып, жарандардын укуктарынын мыйзамдуу корголушун талап кылды. Мында жогорку соттун төрагасы жыйындын катышуучуларына кайрылып, кээ бир судьялар арасында болуп жаткан жоопкерчиликсиз терс жагдайлардан баш тартып, өз ишин адилеттүү чын дилден аткарууга чакырды. Сот имаратынын ичинде коррупциялык схема барбы жокпу? Сиздердин аппарат кызматкерлериңиздер ортомчу болуп, кандайдыр бир ишти кимдин бирөөнүн кызыкчылыгына чечип бер деп кире турган ушундай жагдайлар болуп атабы? Жок, бул жерде биз ал үчүн өзү иш-чара чогулуштарда айтып атат. Толук аракет кылып атабыз. Бизге кайрылганда ушу жарандардын толук укуктарын камсыз мыйзам чегинде бүт нерсе чечилиш керек. Мыйзам чегинде. Мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Ол ийрисине тартат дегениңерди баарын токтоткула. Бизде жок андай. Жокпу? Жок. Мына өзүңүздөр угуп атасыздар, жерлерде кандай болуп атат? Мына азыр кармалып, кандай нерсени? Бул жалпы сот тутумунун беделине шек келтиргендер булар. Идеологияңыздарды өзгөртүңүздөр. Элге сылык мамиле кылыңыздар. Сырттан ошо кызматкерлериңиздерди контролдоп туруңуз. Ар бир жаранга ордунан туруп, саламдашып, анан кийин эмне маселени чечүү боюнча жашына түшүндүрүп койсун. Баягындай орой мамилелер, баягындай терс мамилелер көрүнбөсүн сотто. Анан кийин төрага айтып коюп кете берет деп ойлобоңуздар. Мен азыр сиздерге эскертип кетем. Эгерде ушул нерселер аткарылбаса, төрага сиз биринчи моралдык жактан жооп бересиз. Ушундай нерсени кылдырта албаган. Анан ошо кызматкериңиз жок. Түшүнүңүзбү? Түшүнүктүү. Мындан ары тартип болуш керек. Темирдей тартип болбосо, биз алыска кетпейбиз. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Кичине жок дегенде моуларды клейлеп койбойсузбу? Сиз төрагасыз. Эми обязательно департаменттен бер, мамлекеттен бер деп. Жок дегенде ушундай нерселерди мында клейлеп койгулачы. Бул эми сиздин жүзүңүздө. Бул иштөө бөлмө. Ар бирибиз өзүбүзгө ыңгайлаштырылган, таза бөлмөнү кылышыбыз. Бул бөлмө биздин жүзүбүз болот. Муну унутпаңыздар. Таза кармап отуруңуздар. Бул жерде бир аз эме кылышыңыз керек. Төрага аталган соттун эмгек жамаатынын иш шарттары менен таанышып, сот департаментинин облустук башкармалыгына бир катары протоколдук тапшырмаларды берди. Ошону менен катары кадрларды өстүрүү, алардын милдеттеринин жакшы билиши, натыйжалуу иш алып баруусу, жетекчилердин менеджер болуусу зарыл экендигин белгиледи. Канча жылдан бери иштейсиз? Мамлекеттик кызматта 5 жыл болду. Жардамчы катары, судьянын жардамчысы катары. Судьянын жардамчысы сот адилеттигин жүзөгө ашырууга жардам көрсөтөбүз. Судьянын өнүгүшүндө иштеп изилдейбиз, аны карап алганбыз. Жок, канча жыл болду жардамчы болуп иштедиңиз? Жардамчы болуп иштегениме 3 жыл болду. 3 жыл. Ага чейин кайерде иштедиңиз? Секретарь болуп иштедим. Кадр маселе боюнча сүйлөштүк, ичинен көтөрөсүз. Сырттан келгендер сөзсүз түрдө ылдыйкы тепкичтен башташ керек. Профессионалдарды ичинен өстүрүшүңүз керек. Сырттан келген ошол судьянын жардамчысы болуп, же башка жогорку кызматтарга койбоңуздар. Макулбу? Бул
кадрлык саясат ошондой кетиш керек. Bizde ошондой, биз секретарда дело производительный алып көтөргөнбүз. Андай ошондой болсо андай жакшы. Өзүбүзгө да жеңил болот. Судьяңыздыкы сиздин кабинетиңиз салыштырмалуу мындай актагансызбы? Сиздин кабинет салыштырмалуу тазараак экен го? Качан? Быйыл эмелер краскалар өссүн. Ким өзүңүз краскаладыңызбы? Краскалаттыңызбы же сот департамент? Эмелер. Өзүбүздүн эмелер. Өзүңүздүн эсебиңизден мындай тазалатып кылдырттыңызбы? Же сот департаменти кылдыртып берди? Жок, биз өзүбүз иштегендер эле. Мына ушундай өзүңүздөрдүн жок дегенде мындай таза кылып отуруңуздар. Карабай Кожомбердиевич, сүйлөштүкпү? Сүйлөшкөндө иштерди карап алып барыңыздар. Мыйзам чегинде. Бул соттун сервери? Мына айтыңызчы, сиз билесиз да, мунун положениясы боюнча кандай туруш керек сервер? Изолированный өзү бир комнатада туруш керек, градус болуш керек өзүнүн. Могул иштеш керек, бул жерде кызматкерлер иштеп атабы? Ысык болобу? Бул ысыйт да. Күйүп кетсе эмне болот? Кимге зыян? Силер чөнтөгүңөрдөн төлөйсүңөрбү? Чөнтөгүңөрдөн төлөйсүңөрбү? Айтыңыздар. 3 миллионду. Түшүндүңөр да? Канча убакытта бүтүрөсүңөр муну? Мындай кымбат баалуу мамлекеттин мүлкүн биз сактай билишибиз керек. Биз өзүбүздүн мүлкүбүздөн дагы жакшыраак урунушубуз керек, мамиле кылышыбыз керек. Биз ушундай өзүбүз ушундай кайдыгер мамиле кылган үчүн биз алдыга жылбай өнүкпөй кетип атабыз да. Мына ушундай мамилеңиздер үчүн. Канча убакытта бүтүрөсүздөр? Мен специалисттер менен сүйлөштүм. 2 жумадан 1 айга чейинки мөөнөттө баарын сүйлөштүк. Мына сиз областты жетектейсиз. Катарынан ушундай нерсе, проблема. Буларды күйгүзүп алсак эртең өзүбүзгө проблема. Бүт жумуш токтойт. Бүт соответствие келтирип коюңуз. Мына өзүңүз көзөмөлдөө. Бул болгон архив, бардыгы ушул каралган делолор. Бир аз орун бар экен. Таза экен архивиңиздер. Канча жылдан бери иштейсиз? Архиварист болуп? 22 жыл болуп иштегенмин. Архиварист болуп 10 жыл болду. Эми өзүңүздөй мындай архивиңиз да таза экен да. Мына ушундай кызматкерлерди кармап иштетиш керек. Мына жакшы эмгектенип, жакшы пенсияңызга чыксаңыз, ушу системага 22 жылдан бери архивде иштеткенсиз. Жакшы салымыңызды кошуп, ийгиликтерди каалайм, ошондой иштеп бериңиз. Макул. Ийгилик болсун. Иш чаранын жүрүшүндө төрага Медербек Сатыев эл үчүн түзүлгөн шарттар менен эшикте сакталып турган көмүр боюнча сын айтты. Жөн эле келип отуруу үчүн эле ушуну шарт деп эсептейсизби? Шарт деген мына күн тийип атат. Могул жерде отуруңузчу өзүңүз. Мына тосулуш керек да. Өзүңүз отуруп көрүңүзчү. Сизге мындай ыңгайлуу болобу ошол? Мына бетиңизге күн тийип атат. Ушул шартпы, айтыңызчы. Мына биз ушундайдан ушинтип элге кызмат кылып атабыз да, мисалы. Кана даратканыңыз каякта? Көрүп келели жүзүңүз. Мына элге ушул жагынан башташ керек да. Культурадан башташ керек. Баары тазабы? Бул эмне деген көрүнүш? Жок, түшүнүп атам, көмүр экенин. Бизе быйыл болду, бул навесте дагы. Бул эмне деген көрүнүш дейм? Эмне бул? Ушундайбы навес? Көмүр ушундай жерде жатабы? Каякта убактылуу? Декабрь ортасы келди. Каякта убактылуу? Бул курулушта айтам да, бул эмнечи навес. Жем тосуп койбойсуңар. Көмүр деген билесиңерби? Бул күнгө күйүп кете турган нерсе. Мына силердин муну качан эми үйгүзүп бүтүрөсүңөрбү? Мунун калориясы күнгө күйүп кетпейби? Күчү жоголбойбу көмүрдүн? Булар ысытыш керек да. Актала эң суук райондордун бири. Силер ушул мына да азыр ысыта турган, ушу кызматкерлерге шарт түзүп бере турган ушу көмүр да бул жерде.
ысыта турган жагынан. Анан силердин мамилеңер ушул. Жазгыла бир жумада могул жакта полный видео отчетты берип койгула. Кана тазабы? Таза. Хлор менен сеп. Отура турган шарттарын баарын бул жерге түзүп бергиле. Макулбу?